Köngülü yaman bölünüp, oşondu gözünün yaşı tөгülüp, Kazgaldak denen kaynanmış, kayrılmay uçkan taladan, korkup turar, oşo ardından kana çıkını baladan, ay karanğı ürkelep, Dünyemine bollate, arta kalsa taytoro, adamay dünyemine bollate, o şu gezde cennetin Ал өлөр менен минтип ээ болуп отурам тагына. Өз атаң сага жездеби? Өз атаң Манас! Манас! Моол эмне деп турат? Темирхандын буйругу бар. Муну айткан кишинин башы кетмек. Senin atan Şer Manas. Айкашка аттанууга убакыт келип жетти баамында. Атам Манастын өчүн алганы келдим. Куттуу элиме жараткан чексиз бак дөөлөт берсин. Амин. Жүздөгөн жылдар илгери бул өлкө Кыргыз каганаты деп аталган. Жебедей учкан убакыт, ичара согуштар, ага кошула Даңазалуу Чыңгызхан, Аксак Темирдин кан булоон жортулдары кайран доорду кана байрам сапырып, 1000 жылдын ичинде качандыр бир кездеги улуу мамлекеттен кыр курулган айыл калып, алар дагы бөлүнүп, алар дагы сөгүлүп, биротоло жок боло турган акыбалга кептелди. Батарея! Огонь! Кокон хандыгын жоюу жана калкка тынчтык орнотуу боюнча генерал Скоблев менен Курманжан Датканын бүтүмү шартнама. Эски хан ордосун кайра калыбына келтириш эки жакка тең ылайык болбос. 7 шаарлуу Кокон өлкөсүн Россия империясынын карамагына эки жак тең кошулду деп эсептейт. Жергиликтүү журттун жашоо тирилигине, туткан динине Россия акимчилиги тарабынан кысым кылынбайт. Көтөрүлүшкө катышкан үчүн өлкөнүн калкын жазалоо токтотулат. Колго түшкөн же өзү келип кабылган көтөрүлүшчүлөр азат болунат. Куугун жеп, бозуп кеткен элдин кайра өз жерине кайтышына жана тынч тирилик өтүшүнө шарт берилет. Россия өз карамагындагы башка тайпа журттар катары бул 7 шаарлуу өлкөнүн журтуна кам көрөт. Видя отвагу киргизских джигитов, невольно задумываешься, это ли не предел преданности и любви к родине? Ваших смельчаков я ставлю в пример своим солдатам. Падышалык башкаруудагы элдин тиричилиги башкындыкка түштү. 1916 жылдын трагедиялуу окуялары Кыргыз элинин тарыхындагы өзгөчө барак. Биз кимбиз? Ким мененбиз? Кайда баратабыз? Көздө муң, көкүрөктө арман, жүрөктө кайгы. Бир нече кылымдан соң калууна келген Кыргыз мамлекети 1922 жылы декабрда Советтер биримдиги түзүлдү деп расмий жарыяланганда, бул федерациялык социалисттик мамлекеттин аймагында байырлаган, бирок өз мамлекеттүүлүгү түзүлбөй кала берип жаткан бир катар этностордун арасында кыргыз улуту да бар болчу. Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, Баялы Исакиев, Юсуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов сыяктуу кыргыздын каймактары жана башка чыгаан инсандар биргелешип, Тоолуу Кыргыз автономдуу республикасын түзүүгө умтулушат.
Бирок бул аракет ошол кездеги ички интригалардан улам ишке ашпай калган. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүнү көздөгөн Кыргыздын саясий элитасы бул тарыхый процессте улуттук кызыкчылык үчүн жанын аяган эмес. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра кат жазып жүрүшүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүнүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. 1925 жылы май айында ал Кыргыз автономиялуу облусу болуп өзгөртүлгөн. 1926 жылы Кыргыз автономиялуу республикасы, 1936 жылы СССРдин курамындагы Советтик социалисттик республика макамын алган. Jiningden bölük жаш кетип, кайрамамат өлгөндө, какырдан калган сандине, абы көгөбү шалтарам, кече камчыга ченеп өлгөндө, адыбайлары да өкөнү, майла келген эмеспи, элдем чиним бүгүнө, элгениңдин дүрбүсүн, bir yerleri tiyetip, belgeninin beytanay, hava gelgen emmeski, beldem çinnin büyüğüne, bekbek gitken dürüvünü, çınırıp alıp pırkıramay, kurçuk olsun buru dedi, çingeken atırma dürüvüsün dedi, oşaldan atardı kırattır dedi. Бір 1991 жылы СССР тарагандан кийин Кыргыз Республикасы эгемендигин жарыялаган. Бүгүн Кыргызстан өзүнүн жаңы тарыхын жазууда. Өлкөбүз алдыга умтулуп, экономикасын өнүктүрүү жолу менен алдыңкы технологияларды ийгиликтүү өздөштүрүүдө. Жаңы демилгелер, заманбап инфраструктуранын курулушу, санариптик трансформация жана инновациялык кадамдар мамлекеттин өсүшүнө негиз болууда. Ошол эле учурда байыркы бабаларындай көөнө рухка каныгып, намыс менен кадыр баркын сактап, мамлекетибиздин гүлдөп өнүгүшү үчүн талбай мээнеттенет. Урматтуу президент, эзеликин тарыхын таптап айткан болгонбуз, бабалардын нарк населин жаттап айткан болгонбуз, улуудан калган улуу мурасты сизге тапшырам.
Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүріп